Пошли, какая классная. Мен Карасу районунун коммунизм колхозунда Акташ айылында төрөлгөнмүн. 1959 жылы 20 сентябрында жашка келгенмин. Ата-энем колхозчу болгон, атам таракчы болгон, апам жумушчу болгон. Ошо 8 бир тууганбыз. Алар азыркы учурда 2 эжем, 1 акем өтүп кетти. Атаңыз, апаңыз түрк болгон, Анан өзүңүз түрк улутундагы кыз экенсиз. Кыргызча сүйлөп. Мектебибиз Алмалыда кыргыз мектеп болгон. Адыр Шеркулов атындагы мектеп, анда Кызыл Аскен орто мектебинде биз окуп жүргөн абызда. Бардыгыбыз ал жерде кыргыз түрк болуп жашайт элек. Бирок биз ал жерде бири-бирибизди сен түрк, сен кыргыз дебейт элек. Бирдикте ошол жерде классташтарыбыз менен чогуу жашап, чогуу ойноп, бир жер экскурсияга чыксам чогуу барып, ошентип жаштыгыбызды жакшы өткүзгөнбүз. 61 жаштагы Аминатхан Алимова Кара Суу районунун коммунизм айылынан болот. Ата-энеси түрк улутунан 8 бир тууганы бар. Айылында ар улуттун өкүлдөрү жашап, ынтымакта балалыгын өткөргөнүн тизмеги менен айтып берди. Улут болуп бөлүнгөнүн эч качан көргөн эмес. Кыргыз курдаштары менен бир мектептен билим алып, кыргыз тилин дагы мыкты сүйлөйт. Кыргыз түрк болуп жашайт элек. Бирок биз ал жерде бири-бирибизди сен түрк, сен кыргыз дебейт элек. Бирдикте ошол жерде классташтарыбыз менен чогуу жашап, чогуу ойноп, бир жер экскурсияга чыксам чогуу барып, ошентип жаштыгыбызды жакшы өткүзгөнбүз. Медициналык институтта окуган, Ош шаарында дарыгер кызматында жүрүп, кыргыз жигитине турмушка чыккан. Бир баласы бар. Жолдошу жаш кезинде кайтыш болгон. Баласына өзбек улутунан келин алып, 3 неберенин жытын искеп олтурган кези. Неберелери зээндүү болуп чоңоюп, алдыңкы ийгиликтерди багындырып жаткандыгын сыймыктануу менен айтып берди. Түрк тилдүү элдердин дини, тили жана салт санасы айырмаланбай бир эле экенин белгилейт. Ынтымак бар жерде ырыскылык бар дегендей, ынтымактуу жашасаңар бардыгы болот экен. Бардыгы жакшы болот экен. Ким жакшы нерсени ойлосоңор жакшы болот экен. Силерге кааларым, бардыгыңар ынтымакта, бири-бириңерди түшүнүп жашаган адам бардыгы ниетине жетет экен. Пошли, какая классная. Гүлмира Карбекова өзбек улутунан келин болуп келгенине 12 жыл болду. Кайненеси түрк, ал эми жолдошу кыргыз жигити. Жаңы үй бүлөгө келгенден бери талаш тартыш болгон эмес. Баарын түшүнүү менен бирге жашап келет. Кубандырганы 3 улуттун окшоштугу. Учурда жаңы наристелүү болуп, сүйүнүчүндө чек жок. Ойжонум менен жакшымыз. Мен өзбек, ойжонум түрк, күйөөм кыргыз, Кудойго шүкүр жакшы жашайбыз. Бактылуу ойлалардан биттасыбыз. Менин келин болуп келгениме 12 жыл болду. Өзүм өзбек, кайненем түрк, жолдошум кыргыз жигити. Апам менен аябай жакшымын. Райондогу эң бактылуу үй бүлөлөрдүн катарына киребиз. Апам баарын үйрөтөт. Бул мезгилге чейин талаш тартыш болгон эмес. Yol көрсөтүп бизге. Шунака ойжонум жакшы, унака кайна келин болуп, урушуп, тоолаш, унака нерселер жок, түшүнүп жүрөбүз. Гүлмира айым балдарына татыктуу тарбия берүүгө аракеттенет. Кызы 4-классты аяктады. Зээндүү болгондуктан мектептин алдыңкы окуучусу. Кыргыз, өзбек жана орус тилдерин мыкты сүйлөйт. Кызынын зиректигин көп улуттун каада салты, маданияты, тарыхын жакындан билгендиги менен байланыштырат. Ар бирибиз жакшы отурабыз, үкөм да бар, 2-класска көчтү, сонун окуйбуз. Мектепте досторум көп, 21-те биз. Досторум
бар, үйдө да жакшы. Үйгө тапшырмаларды апам атам жардам берет. Салам айтам, салам деп, ишиңиз сурам кандай деп, Саша айтат жакшы деп, Айжан айтат сонун деп. Өлкөдө көп улуттуу, өлгүлүү үй бүлөлөр көп. Ага жараша ынтымакта бир түндүктүн астында жашоо бардык жаран үчүн бакыт. Бүгүнкү күндө Ош шаарында атайын 15 улуттун этностук маданий борбору түзүлгөн. Ар бир улуттун өкүлдөрү өлкөнүн социалдык, экономикалык, саясий жана маданий иш-чараларга активдүү катышып, эл аралык дипломатиялык кызматташтыктын жогорку баасында. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, Ош ТВ. Андан кийин мен Марисайский медучилищеге тапшырдым, алдыргы өтүп 3 жыл ал жерде медицинский факультетти бүтүрүп келип, анан кийин Ошто иштеп калдым. Ортопедия травматология бөлүмүндө иштеп 37 жыл иштеп пенсияга чыктым. Азыр 61-ге чыктым. Жолдошум алда өтүп кеткен, бир балам менен калганмын. Ал баланы окуттум, юрфакты бүтүрдүм. 26 жашында энди үйлөнгүздүм. Чет мамлекетке чыга баштады. Ошо жерге чет мамлекетте иштеп, жакшы немелерди келип, кийин 2008-жылы үйлөндүрдүм баламды. Анан кийин булар 2010-жылы балалуу болушту. Чоң неберем 2010 20-июль күнүндө төрөлгөн. Жолдошуңуз өзбек эле өзү? Жок, жолдошум кыргыз эле. Жолдошуңуз кыргыз эле? Кыргыз эле. Анан баягы балаңызга өзбек келин алып бердиңиз, өзбек кыздан. Анан ошондо бири-бириңиздерди түшүнүү кандай болду? Бул жерде мен барып жолчулукка бардым. Барсам бири-бирибизди мындай кудагыйлар бири-бирибизди жактырып калдык. Анан келине мага жакты. Анан баламга көрсөттүм. Балама бай жактырды. Жактыргандан кийин той башталды. Неберелерим чоңойсо булардын, конечно, тагдырын ойлойм да. Себеби биз мындай сен кыргызсың, сен өзбек дебейбиз. Мында Алла Таала жазып койгон, печенесине жазып койгон немени көрөт. Биз сен кыргызсың, сен өзбексиң дебейбиз. Кийин өзү мисалы көңүл берип сүйүп мындай кылып калса, биз каршы болбойбуз. Мен турмуш курганга 12 жыл болду. 12 жыл oldin kelganman bu xonadonga, Xudoga shukr. 3 ta bolali bo'ldim. Oyijonim bilan yaxshimiz. Men o'zbek, oyijonim turk, kuyovim qirg'iz. Xudoga shukr yaxshi yashaymiz. Baxtli oilalardan bittasimiz. Oyijonim bizga yaxshi, Xudoga shukr. 3 ta bola bilan so'yinib o'tiribmiz. Oyijonim bizga o'rgatadi. So'raymiz, bilmaganlarimizni o'rgatib, yo'l ko'rsatib bizga. Shunaqa bu oyijonim yaxshi, unaqa qayna kelin bo'lib, urushib, tovash, shunaqa narsalar yo'q, tushunmovchiliklar. Har doim bitta kelin bo'lganim uchun yaxshi muomala qiladi. Kuyovim ham yaxshi, Xudoga shunaqa narsalarni istagandaqa millatchilik degan narsa yo'q, unaqa narsalar. Har doim bir-birimizni tushunib, anaqamiz, yashab mana qilib kelamiz. Конечно, unaqasi ham bo'lgan, chunki men o'zbekman. Bu yerga kelib ekan. Voy, bunaqasi ham bo'lar ekan, voy, sizlarda shunaqa ekanda, voy, bunaqa ekanda degan ekan, bari qiziq tuyuladi. Ularniki ham, bizniki ham, bizda unaqa, voy, sizlarda bunaqa ekan deb qiziq tuyuladi, lekin o'rganib ketish oson bo'ladi. Mening atim Ayşe, 4-klassda o'qiyman, 5-ga ko'chdim. Ар бирибиз жакшы отурабыз, үкөмдө бар, 2-класска көчтү, сонун окуйбуз.
Мектепте досторум көп, 21-биз. Досторум бар, үйдө да жакшы. Үйгө тапшырмаларды апам атам жардам берет. Ошондой отурабыз. Салам айтам, салам деп, ишиңиз сурам кандай деп, Саша айтат жакшы деп, Айжан айтат сонун деп.